Мен bu Жалал Абадка барып театрына келип иштеп калганыма көп киши кызыктар болуп эле суроолор көп болуп атат. Анан мен айтып коюп атам. Тамаша иретинде илгери Казакстан борборун Алматыдан Астанага көчүргөндө ал кезде Россиянын президенти Ельцин эле. Маекте саясий чоң неме бар. Анан Ельцин Назарбаевтан сурайтмыш да. Неге Алматыдан Астанага борборду которуштун кандай зарылчылыгы бар эле десе, Назарбаев айтатмыш, эч кандай деле зарылчылыгы жок, жөн эле сизге жакын болоюн дедим деп. Анын артында ушинтип жооп берип коюп атам. Жалал Абад аябай жакшы өнүгүп атат дегенден не бар не жок барып турайын дедим деп коюп атам. Бул эми тамаша иретинде. Бишкекте филармониянын артисттери гастролдо жүрүшүп, анан бир районго барып, гастролдон алып бартса, Асаптын шаржы громадылык администратордо турса, эстебиз турсун деп айтат dedi. Ай, Асаш, экөөбүзгө бир комната ал, экөөбүз бирге жаталы деп. Десе анда Асанбай айтатмыш, жок эстеке, өзүң жата бер. Сен жанында шүкшүйүп жаткандан көрө келбектин жанында дардайып жатканын жакшы. Ансыңарында Бишкекте, мейли театрда, мейли филармонияда жайылмаган эл артисттердин арасында шүкшүйүп жаткандан көрө ушулардын арасында дардайып жатайын. Кудай буюрса, урматтуу туугандар, жаштар биргебизби? Кудай буюрса, урматтуу туугандар, бизде репертуарлар Аптан театрда жаңырып атат. Мына азыр ким менен режиссердун аты? Станислав деген орус жигитке бир спектакль коюп атат. Ошол спектакльде мен ойноп атам. Андан Кудай буюрса июнь айында дагы бир Орто Азияга, Россияга чейин белгилүү Казакстандан бир режиссер аял келип атат. Июнда ал өзүнчө бир спектакльге отурат. Кудай буюрса мындан аркы программаларда мейли спектакль болсун, мейли концерт болсун, мен катышам. Сиздерден сурагыч театрга тез-тез келип туруңуздар.